Рахмат, менде эки суроо бар эле. Мына деген интернетте кышында маалымат чыгып кетти эле. Матч ТВнин трансляцияларын бир жеке компания Осо Q Sport сатып алып, бул кызыктуу нерсе, жаңы жылдын астына түзүлгөн компания деген сатып алып, эми деген биздин футбольный фанаттарыбыз ызылдап атышат да. Бул маселени антимонопольный комитет каякта карап жүрөт депчи. Сиз в курсисизби, билесизби бул эмени? Бул маселе бизге мындай тиешеси жогору окшойт. Бул Бирок эми спорт тармагында деп көңүл буруп коюңуздар деп суранат элем. Макул, макул. Өкмөт өкүлүнө дагы мындай нерселерди монополисттерге бербеш керек. Туура түшүнгүлө, бизде любительдер көп, спортсмен, именно фанаттар ушундай кайгырып атыштыр да. Экинчи, жанакы парламент жардам берип, Солнышко пансионатын нокко өткөрүп берип жардам бергенбиз да. Ошондо сборлор качан башталат? Программалар кандай болуп атат? Баардыгына тең мындай мамиле түзүлүп берип атабы шарттар? Азыркы күндө биз ошо улуттук олимпиада комитетине да кат жөнөттүк. Булардын договору келишим боюнча 2 жылда 18 миллион сом өз акчасынан жумшаш керек болчу, жанагындай ремонтуна, башка иштерине. Бүгүнкү алган маалымат боюнча ал жерге жаңы спорт комплекс куруш керек болчу. Алардын айтымы боюнча котлованын касып коюп, коронавируска карата токтоп калды деп айтышты, бирок биз официалдык түрдө кат бергиле деп кат жөндөдүк. Алардын айтышы боюнча 18 миллион ошо договорду биз аткардык, 18 миллион иштеттик деп атат. Калган 5 миллион доллар болсо ошо эл аралык Международный олимпийский комитет тараптан келет деген сөздөр бар. Жакын арада кат келсе биз сизге кат түрүндө официально берелик. То есть иш жүрүп атат, Иш жүрүп атат. Анан биздин оюбуз боюнча да барып комиссияны карап келелик деген да сунушубуз бар. Тийиштүү госоргандардын баарын киргизип, чогуу бир карап келелик деген сунуш бар. Парламент абдан колдоп берди элек, ошо биздин эмгегибизде теке кетпесин, ушуна обязательно мындай ачык, айкын болсун суранычы. Дагы кыскача, азыр мына карантин убагында деген частный тренерство кылып жүргөн частный ошол фирмаларга уруксат берилген жокпу? Частный спорт клубтаргачы. Бизнес Бизге деген, мен эмнеге айтып атам, мага деген тренерлер жазып атышат, ушундай биз деле жаранбыз, биз деле акыбызды ала албай жүрөбүз, биз деле үй бүлөбүздү багыш керекпиз да, баардыгына бир тең уруксат бербейсиңерби депчи. Биз тараптан мамлекетке тиешелүү курама команда спорттун түрлөрү боюнча киргендерге уруксат бердик. Ал эми частный клубтар болсо бизнес катары менимче ачып иштеп атышат. Алар Бишкек. Уже кирдик толугу менен. Сан-Сити иштеп атат, башка клубтар иштеп атат. Всё, а то ошондой деген эме суроолор келип атат да, анан зарплаталар боюнча задержкалар жок, баардыгы убакыт менен келип атат, Зарплата убагында келип атат. Быйыл зарплатада өзүңүздөр билесиздер, 50% тренерлер көтөрүлгөн, алып менен топко 20% көтөрүлгөн. Быйыл 160 миллиондой кошумча кошулган, былтыр 103 миллион кошулган. Бизде ал жагынан мындай азыр неме жок. Задержкалар жок, Убагында келип атат. маселелер жок. Всё, рахмат, ийгилик. Мыйзамды колдойм, абдан туура, бул сөздүн ачыгы 10 жыл мурда келе турган эле мыйзам болчу да, колдоп берем. Рахмат.